Share Channel каналында биринчи жолу болсоңуз, подписаться баскычын басып, катталып коюңуз. Жалаң которулаңыр болсо, алда мен өзгөчөлүгүмбү деген да ой келген тескеринчечи. Эй, сен нерсени сурап атасың, а? Көзүң жаап, күлүп түшкөн видео экен. Мен переживать этип, продюсер менен кеңешип, эмне кылайын, мен эми пост жазышым керек десем. Макул, бир суроо. Эгер Дайыр Смадияров турмушка чыкса чыгат белеңиз? Антип айткан жокмун. Билбейм, азыр мен эле уктумбу же оператор жигиттер да укту. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу сүйүктүү биздин көрөрмандар. Сиздер менен мен Шергази Турдукулов, Кофе Тайм көрсөтүүсү ачык асманда себептегенде ыйык ороз айында бүгүнкү көрсөтүүбүз тартылып жатат. Менин коногум бүгүн Гүлназ Чыныбек кызы, кыргыз эстрада ырчайымы. Кандайсыз? Жакшы, рахмат. Саламатсыздарбы, жакшы? Жакшы, өзүңүздөр кандайсыздар? Бүгүн атайын ушул жаратылыш койнунда сиз менен маек куралы деп турабыз. Ороз айын кандай өткөрүп атасыз? Ороз айы жакшы, карантин башталгандан бери үйдө жүрүп, үйдө апам менен чогуу жана шерик болсо жакшы, оңоюраак болот го, ойгонуп, болуп жаап, болуп ачып дегендей. Анын үстүнө айылда жүргөндө аба салкын, кыйынчылык жок. Кудайга шүгүр. Жакшы, эми Гүлназ эжеке келиңиз. Бүгүнкү суроо, деги эле бүгүнкү маегибиз сиздин чыгармачылыгыңыз тууралуу көбүрөөк болсун, да? Анда эмесе биринчи суроомду берип баштай берейин. Ошол сиз ырчылыкка аттанганда үйүңүздөгүлөр ырчылуу болуп эмне кыласың деп ушундай бир эмне кыласың деп ушинтип айтышпадыбы сизге? Жок, тескеринче колдошту да. Мен өзүмдө күмөн болду да, мындай кеч эмеспи, боло береби, кандай болот экен, эми серьезный шаг депчи, баягы күтүлүүсүз эле жерден бурулуш болуп кетсе, эгер мен ырчы болом деп кичинекейиңден бери баягы максат койсоң, музыкальныйга окуйсуң, анан музыкалык мектепке тапшырасың, анан мындай официалдуу түрдө киришесиң го. Меники андай болгон жок, мындай келатып, анан кийин күтүүсүздөн ушул бурулушту кабыл алыш керек болуп калды да. Ошол жерде ата-энемин, бир туугандарымдын колдоосу жакшы болду. Давай, давай, биз ишенебиз, дуктан берди эле, анан миңге ойгонмойчу кеттим. Ырдап чыктыңыз. Баягы кийинки суроо, ошол чоң чырга айланып кете жаздаган кайда ырыңыздан кийин ошол башка тилден которуп чыкпайм дедиңизби же жакшы ыр болсо которуп ырдай берем деп ойлойсузбу? Жок, наоборот, жалаң которулган ырдасам окшойт деп ойлойм. Бишкек күйдө жок, ош баткенде жок. Эмнеге? Негедир башында ушундай ой келди да. Билбейм. Мен өзүмө жаккан дүйнөлүк хиттер бар го. Дүйнөлүк хиттер, англисче ырлар бар го. Ошолорду Шакиранын ырлары, Дженнифер Лопестин эң хит ырларын которуп, анан кыргызчалап анан ырдасам кандай болот экен? Эми англисчени түшүнгөн бар, түшүнбөгөн бар. Мисалы, мен деле ошо кээ бир ырларды угам, бирок маанисин экенин түшүнбөйм дегендейчи. Балким ошондой репертуарына жалаң которулган ыр болсо, алда мен өзгөчөлүгүмбү деген да ой келген тескеринчечи. Анан кийин бирок андай мындай несерьезный отношение болуп калат экен чыгармачылыкка. Өзүм да менет кылып ыр жаздырып, клип тартырып, ушундай менет кылыш керек экен деп кайра ушул жолго түштүк. Ал оюңуздан кайттыңыз. Ал оюмдан кайттым. Эми ушул ырчылык бул бала кезиңиздеги кыял да, аны өзүңүз айтып келесиз, ошол бала кезинде кыялым болчу деп. Азыр мына сахнадасыз, эл кызматындасыз. Ырчылыктын азабын көп тартып жатасызбы же жыргалымбы? Негизи ар бир эле иштин түйшүгү бар го, ар бир кесиптинчи. Анан бирок мен көбүнчө ушул кесиптен рахат алганга аракет кылып, рахатын көбүрөөк сезгендей болуп атам да, ошондой сезилет өзүмө. Ошол эле учурда сахнанын артында өзүнө жараша түйшүктөрү бар. Любой ишти кылганда до конца кылып турган аягында чарчап эс алган жакшы го. Үйдө деле огороддо иш кылсаң деле ошого окшоп, түйшүк процесс алда өзүнчө бир жыргал, эгер туура кабыл алсаң. Анан аягындагы ошол мээнеттин, ошончо кылган мээнеттин түйшүктөрүн актаса, ал өзүнчө бир жыргал деп айтмакмын да. Эми азыр эл оозунда элек жок дейт эмеспи? Ошол эл адам болгондон кийин ар кандай сын пикирлер, баягы сөздөрдү көтөрүш керек. Туурабы? Анан акыркы кездери мындай ар кандай ушак айыңдар ээрчип баштады да. Анан өзүңүз тууралуу бир таң кала уккан ушактар болсо керек. Өзүңүз тууралуу өзүңүз угуп таң калып. Ооба, бирок жагымсыз да. Ойто депчи. Эми бир жолу Ошто тойго барып калсам, мен жакшы көргөн эжем бар, Анаркан деген эжем, ошол сурап калды. Университетте мугалим болуп иштейт да, мындай жөнөкөй эмес да. Бир нерсе укса ошол
значит чындап эле ушундай уккан болот дегендейчи. Анан сен турмушка чыгып атасыңбы дейт да. Анан жок, эмнеге десем, сен өзүңөн кичинекей бала үйүңө келип колуңду сурап, короче жакында той экен го дейт. Анан көрсө жок да, ошондо аябай таң калдым да. Сен айылдагыларың ошентип, айылдагыларыңан бирөө угуп туруп ошо мага айтты, эмне мага айткан жоксуңар деп ошентип. Ой, абже, бир нерсе болсо сизге айтам го биринчи деп. Такталбаган маалыматтар ушинтип жүрөт экен. Баягы бир нерсе да айтсаң, анан экинчиге келгенде башкача болуп. Анан кийин ойлоп калдым, баягы продюсерим бар го. Продюсер менен постоянно жанында жүрөт, ыр жаздырсак, клип тарттырсак, интервьюларда, анан ошону айтып атышкан окшойт, ошондон улам ушундай сөз чыккан окшойт деп ойлоп калдым. Ошого окшош, мындай күтүүсүз, өзүм билбеген, өзүм укпаган. Мындан да таң калыштуулар барбы? Мындан да угуп сиз баягы аябай таң каласыз го, кантип эле депчи. Мындан да таң калыштуулар жок деле. Мындай. Сен де барбы? Мен жөнүндө угуп, Гүлназ ушундай беле деген. Сен бир нерсени сурап атасың, бир нерсени мындай бир нерсени билип туруп ошону айтып тургуң келет окшойт да. Эме болду Расли, азыр эсеп кеттим мен. Ооба баары эстедим. Короче, жаңы жылда, жаңы жылдын алдында 1-2 күн калганда 30 декабрь болуш керек. Бир видео келди да. Бир эми страшный видео экен да, бир тоба кылдым, Кудай сактасын, андайдын бетин ары кылсын да. Бага мен биринчи ал видеону мага бир атактуу эле мен сыйлаган эле тамада жөнөттү да. Жөнөттү, видео жөнөттү, анан кийин эч нерсесин окпой эле ачтым да. Ал кайсы тамада? Эми айтпай эле коеюн. Жөнөттү да, анан видеону ачсам, ачып көрдүм, анан уят видео экен да. Анан буну мен мага жөнөттү деп менден бир кыйла эле улуу мен сыйлаган ага да, тең туш эмес да, тамашалаша турганчы. Анан кийин астына жазды, ушул кызды сага окшоштуруп атышат депчи. Анан кийин баягы видеону кайра башынан көрдүм. Мындай карасам, окшош турсаң окшош келет экен да, чындап элечи. Ал кыз, короче, мынтип көзүн жаап күлүп түшкөн видео экен. Көзүн жаап алыптыр, эми адам көзүнөн тааныйсың го. Анан мындай тиштерин, кылыктарын бар го, ошолсунса окшош кетет экен. Анан бирок жакшы карасаң, мен пауза кылып карадым да. Меники мындай бир жагымда да, эки жагымда, бирок анын эки жагында тең кирип, эми өзгөчөлүктөрү бар экен да. Анан ал кара торурак экен. Анан кичинекей бою да кичинекей экен, ошо видеодон билинип турат. Анан толугураак экен да, мындай ичтери чыгып, бир жака чыгып турат. Эгер пауза кылсаң, бирок баягы кыска эле видео экен, 10 секундалык эле. Баягыны көрсөң, немени басып эле көрсөң, ишенген адам, мени жакшы тааныбаган адам, мен өзүмү билбеген адам, сырттан эле көрүп жүргөн адам, баягы ишенип эле кетиши мүмкүн да. Ал кандай видео? Ал менен канча депрессия болуп кетейин дебедим. Ал жөнөткөндө ладно дедим да. Мындай өзүмдүн сүрөттөрүмдү көрүп, ал ага өзү мен эмес экенин билет, эми мени жакшы эле тааныйт да. Мен андай видеого түшпөйт экенимди билет да. Андан кийин дагы мен жакшы эле ушу чыгармачылыкта эле жакшы эле мен менен ушинтип эле жүргөн дагы бир ага жөнөтүп атпайбы? Мына эмне депчи. Анан кийин дагы ким жиберди? Тааныбаган эле адамдардан да 1-2 келди. Эми аны бирөө атайлап кылып атабы? Анан бирок ал видеону мен ырдаганга чейин эле 5-6 жыл мурун тартылган, бул кыргыздар эмес, казактар деп айтышты. Мен сураштырдым да эми. Ал видеону мурда деле көргөндөр бар экен. Анан бирок ошентсе дагы эми жаңы көргөндөр жаман болгом, азыр эстеп кеттим сени деп атсамчы. Мен Көрөрмандардан келип аттыбы? Көрөрмандардан келет, комментарийге жазыла баштады да. Мен переживать этип, продюсер менен кеңешип, эмне кылайын, мен эми пост жазышым керек десем, ан сайын ырбатып бересиң, зачем сага ал? Эми главный сен кандай адам экениңди билишет. Главный ал сен эмес экениңди өзүң билесиң, эмне кыласың аны элге актанып деп койду. Анан кийин менин сүрөттөрүмө эми баягы душман деле болот окшойт. Кимдер кылганын билбейм, же ошентип окумаганабы. Мен сүрөтүм менен ошого именно ошондой ракурста ал кыз чачын мынтип бийикке байлап алыптыр да. Анан кийин мен бийикке байлаганда мына жерлерибиз башкачараак экен. Ушул жерин да байкаса болот да. Окшош кеткен, бирок аныкы башкачараак экен структура. Анан мен ошо именно чачым ушинтип байлаган сүрөт, күлүп түшкөн сүрөтүм менен ошол кызды пауза кылыптыр дагы. Мындай, короче, ал кыздын үстүнө кийим жок экен. Ушинтип эле айтып коеюн. Ооба. Жок, эме мындай кийими бар экен, бирок көкүрөгүн ачып алыптыр да, мындай эшеткан. Анан именно ошондой күлүп турган сүрөт жерин пауза кылыптыр дагы. Анан мен ошондой күлүп түшкөн сүрөтүм болуптур, мындай кылып монтаж кылып ошону таркатышты да.
Баягыны көрүп дагы бир сир. Ал болсо мен тааныбаган эле көрмандарыман берки рабочий номерибиз бар го. Той заказ кабыл алган, жакшылык концерттерге чакырган. Ошол номерге келди да. Эми көп келген жок, бир 4-5 адамдан келди окшойт. Анан бирок баягы, сиз турбайсызбы деген жок алар деле. Сиз эмес болушуңуз керек, ушинтип атыштыр. Сизди эми байкап немеңизге Инстаграмда жакындан тааныбасак дагы Инстаграмда өзүңүздүн визит эткениңизге караганда ыймандыгысыз деп жазып атышты да. Бирок ошентсе да аябай катуу удар болду да. 1-январь күнү да ишөчү. 1-январь. Өлө Азгантып ал видео жок болуп кетти. Билбейм, өзүнчө эле жок болуп кетти. Анан дагы бирөө чалды, бир жакшы эле тааныш иним чалды. YouTube'да дагы жүрөт, атайлап бирөө эмет атышат окшойт. Шуну өчүртүп койбойсуң. Аны мен каяктан өчүртүп, ал мен эмес болсом биринчиден. Анан баягы ак электр сынбайт деп коет го, ошентип өзү эле токтоп калды окшойт. Анан мындан кийин кайра чыгып кетти. Муну негизи айтпашым керек эле да. Муну айткан мага продюсерим айткан, качандыр бир күнү баары бир журналист интервьюда козгойт деген. Ошондо. Ошо сен турбайсың көрсө. Продюсерибиз билген экен да. Ал көбүнчө ушундай алдын ала сезет да ушундай нерселердичи. Эмне кылам дедим да. Эми ушул азыр эл арасындагы сөз боюнча сөз болуп кетти. Ушул эл арасындагы сөздөрдөн улам сизден сурагым келип атат да. Балким бул суроом сизге бир аз жагымсыз болушу мүмкүн. Алдын ала кечирим сурайм. Гүлназдын 2 баласы бар дешет да. Эгер чын эле 2 балаңыз болсо, яна эмнеге жашырасыз же жаман көздөн сөздөн сактайын дейсизби? Негизи мен буга чейин Мен алдын ала кечирим сурап айтып атам. Ушу эл оозундагы сөздөрдө. Кечирим кабыл алынбайт деп бербеймби? Жок, эмнеге жагымсыз болсун, бул аябай жагымдуу суроо мага. Бирок мен жогоруда продюсерим деп айтып кеткендей, менин жеке жашоом менен жалпы элге бөлүшкөнгө продюсерим уруксат бербейт. Контрактта, договордо жазылган. Анын үстүнө мен өзүм деле жеке жашоом мага тиешелүү болгон үчүн мындай элдин алдына аны чыгарган кажети деле жок деп ойлойм. Себеби эми чыгармачылыкка мен жеке жашоом аркылуу же атам ырчы болуп, же апам ырчы болуп, ушундай аркылуу келген жокмун да. Мындай өзүм жалгыз эле келген үчүн чыгармачылык байланыштырып, чыгармачылык себепчи болгон үчүн чыгармачылык гана тартуулайын деп ойлойм да. Демек бул сөз канчалык чындыгы бар? Ошо эл арасындагы сөздөр да. Азмы зыр. Жакшы. Кийинки суроо. Ушул Нурлан Насип, Асель Кадырбекова, Аваз Акимов, Айдана Дека убагында ошол кыз жигиттерби деген суроого жок, биз жөн гана Эмне жөнүндө суроо экен бил. Биз жөн гана ошол доспуз деп айтып келишкен. Сиздер дагы ушул Дайыр Исмадияров менен ага карындашпыз деп айтып жүрөсүздөр. Ушул жогорудагы мен айткан ышlarга окшоп сиздерде кийин той болуп кетпеби? Жок, болбойт. Эми мындай негизи эртеңки күнү деле эмне болот экенин билбейбиз да. Эртеңки күнүбүз даже Кудайдын колунда да табышмак. Эртең эмне бар, эмне жок дегендей алдын ала мындай болот деп же болбосо болбойт деп эч нерсени айта албайбыз. Бирок ошо мурунку айткандай эле жердеш, чыгармачыл, ага карындаш катары мамилебиз жакшы. Мындай ал эми канча жыл болду чыгармачылык чөйрөгө аралашканына, ушул чөйрөдөгү оош кыйыштарды, кемчиликтерди, жетишкиндиктерди, кандай кадамдар ташташ керек, кандай кадамдар таштабаш керек, ушундай өзүнүн опыты, тажрыйбасына таянып мага кеп кеңештерин берип турат. Демек так кес айта албайсыз, той болот же болбойт деп, Мамилебиз андай той боло тургандай мамилебиз жок. Ошону айтайынчы. Балким болуп деле кетиши мүмкүн деген сыяктуу жооп айттыңыз да азыр. Жок. Болот же болбойт деп айта албайм дедиңиз. Антип айткан жокмун. Антип айткан жокмун. Билбейм, азыр мен эле уктумбу же оператор жигиттер да укту. Алдын ала мындай болот деп же болсо болбойт деп эч нерсени айта албайбыз. Жок, негизи эртеңки күнүбүз. Негизи эле сен деле айта албайсың да эртең эмне болот экенин. Тура, эртеңки күнү кандай болот экенин мындай божомолдо пландайбыз, бирок сен ойлогондой болбойт деген маанайда айттым. Атак мындай кыз жигит мамилебиз жок. Той боло тургандай мамилебиз жок. Жөн эле ага карындаштай эле. Макул, бир суроо. Эгер Дайыр Исмадияров турмушка чыкты десе чыгат белеңиз? Билдим го. Ал антип айтпайт. Жок, эгер айткан болсо. Айтпайт да, мен билем. Потому что мындай башкача секреттерибиз бар. Ал Кандай секреттер? Эми ал урушсачы айтса. Дайыр Исмадияровдун алдын ала кечирим сурайбыз. Кечирим сурайм.
эме мындай кыз варианттар көрсөтөт да кандай экен депчи. Ооба мындай мына кыз кандай экен деп мындай жактырган кыздардын сүрөттөрүн инстаграмдан көрсөтүп калат. Анан мен өзүмчө кыйын болуп эми кыздардын взгляд көз карашы менен силер эми балдардын көз карашы менен карайсыңар, биз кыз көз карашыбыз менен анан мындай экен деп эми көзүм жеткенчелик деңгээлде кеңеш берип айтам мен дагы. Анча мынча сиз сурап турасыз бул бала кандай экен. Мына мындай деп аткан не дейин деппи. Болобу ошондой ишler? Болуп калат ооба, эмне болбосун. Ошон үчүн мындай мен 100% кепилдик менен айтам да, мындай. Эгер эме болсо, канча болсо жерге чогуу барып, чогуу жүрөбүз. Ошонун улам эле чыгып атат ал сөздөрчү. Атак бизден косяк кеткен эмес. Косяк жок. Жакшы, косяк кетпеген жакшы экен. Эми ушул менин акыркы суроом болсун. Же да 2-3 суроом бар. Бир көрчү. Жакпагандар эмен аягында айтам кыркасын. Бул суроого сөз жооп бериш керек. Сизге аябай жаккан ырчайым жана эч жакпаган ырчайым. Сөз жооп бериш керек. Эми жакканга жооп берем, а жакпаган ал билесиң го биздин кыргыз менталитетибизге туура келбейт. Тем более менин өзүмө туура келбейт да. Мага жаккан ырчайым Гүлнур Сатылганова. Кичинекей кезимден бери аябай жакшы көрүп, сүйүп бугам. А жакпаган деп айта албаганын себеби мындай да. Дагы эле атам айтат мындай, "Жок, уксаң биринчи жооп." Жооп бер. Жок, мындай да. Мен адаммын да. Мен жөнөкөй эле жаратып койгон адаммын. Мен жараткан дагы бир жараткан пендесин жактырганга мен эч кандай акым жок да. Моралдык жактан, эч кандай жактан мен ал ырчыбы, ырчы эмеспи, жактырганга негизи эч кимибиздин акыбыз жок да, мындай айткандачы. Ошон үчүн мен мына ырчайым жакпайт же жакпайт деп айта албайм да. А жактырганыңа айтканга болот. Мага деле ушул Гүлназ кыз такыр жакпайт десе, мага жагымсыз болмок да. Себеби мен ошондой уккам да. Бир мен кичинекей кезимден бери эле жакшы көрүп, таанымал бир ырчы эмес, бирок ушу чөйрөдө жүргөн айым ал болгондо дагы мен өзүм уккан жокмун, бирок ырчы бир мырза айтты да, радиодон айтыптыр да. Ушул жаңы чыгып келаткан 2 жыл мурун болуш керек, жаңы чыгып келатканымда Гүлназ Чынбек кызы деген бар экен, мага такыр жакпайт. Бирөөнүн ырын которуп алып эле ушинтип өзүнчө ырдап алып, эми ошо кандай эме жаштарга пример болсун, кичине мени кылбайбы деп ошентип айтыптыр. Эми ал мен чыгармачылыгымды жактырбайм дегенден ошентип айтпайбы десем, ал именно сен ошентип айтты деген да. Вой, деле таң калып эле. Ал менен бетме бет деле келишкен эмеспиз, мен адам катары тааныбайт да анын. Бирок по-любому мындай, эми көңүл бөлбөйм дегендердин катарына кирбейм да. Мен ар бир мага айтылган сын пикирби, ой пикирби мен баарын YouTube'да болобу баарын жактан окуп, карап, анан эгер бир эле адам же 2-3 адам же 5-6 адам эле 100 комментарийдин арасынан 5-6 адам жазган болсо, ал мындай нейтралдуу болушу мүмкүн да. Эгер андан дагы көп, аябай көп адам жазса, бир эле кемчилигин ошончо адам жазса, мен ошого көңүл бөлөм да. Значит, бул чындап эле кемчиликке мен аны оңдошум керек экен депчи. Ошон үчүн айта албайсыз, ооба. Бүгүн бизде Гүлназ Чынбек кызы болду. Кофе тайм көрсөтүүсүн биз бүгүнкү ошол өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу, карантинге байланыштуу жана Ороз айына байланыштуу ачык асманда өткөрүп жатабыз. Албетте сыртта абар айы аябагандай сонун, керемет. Бардыгыңыздарга көңүлдүү күн каалайбыз, көңүлдүү кеч каалайбыз. Сиздер менен Шергази Турдукулов, Кофе тайм 7 каналдан гана көрүңүздөр. Көрүшкөнчө.